Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Кыргызстандан Туркияга дагы 100 куткаруучу жана гум жардам барат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн 2 учак гуманитардык жардам жөнөтүлөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. 100 куткаруучудан турган атайын топ 2 үйрөтүлгөн ит барат. Ошондой эле 100 боз үй, 20 жылытылган аскер чатырын жана мобилдүү ооруканага ылайыкталган 1 чатыр жөнөтүлөт. Ошондой эле медициналык буюмдар, кийим-кече жана биринчи кезекте зарыл болгон керектүү буюмдар гуманитардык жардам катары жеткирилет. Баткен облусу Туркияга жардам жөнөтөт. Баткенде мамлекеттик кызматкерлер Туркияга жардам катары бир күндүк эмгек акысын которуу чечимин кабыл алды. Туркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү максатында кечээ 9 февралда Баткен шаарында марафон уюштурулган. Өкүлчүлүктүн маалыматында учурда облустун бардык аймактарында марафондор уюштурулуп, акча каражат чогултуу иштери жүргүзүлүүдө. Облус мындан сырткары Туркияга 4 боз үй жөнөтөт. Биз бүгүн азыркы учурда Туркияда жашап, уулун дарылатып жүргөн баткендик Айпери Толбаева менен сүйлөштүк. Ал Туркиянын жер титирөө болгон шаарларынын бири Аданада турганын айтты. Уулунун өмүрү үчүн 1 жылдан бери үй бүлөсү менен ооруканада дарыланып жүргөн Айпери жер титирөөдөн аман калгандарына жаратканга шүгүр келтирип турган чагы. Бул аламаттан анын жолдошу менен баласы жашап жаткан көп кабаттуу үй жараксыз болуп, алар мечитте жашап жатканын белгиледи. Алдыда Айперинин окуя жана азыркы абал боюнча интервьюсу. Жаныбыздагы палатадагы баланын өтө кыйкырып ыйлаган үндөн ойгонуп кеттик. Ал бала катуу корккондуктан апасыга бакырып атканда менин кроватимди мондай желпип атат деп бакырып ыйлап калды. Ошол мезгилде персоналдар бүт баары чогулуп келди, медсестралар келишти, бизди бурчтарга бекитти. Баланы эң биринчи баланы бекиткиле деп жаныбызга бирден суу койду. Ошол боюнча кыймылдай алган жокпуз, жаныбыздан себеби токтогон жок. Биринчи катуу толкун бүткөндөн кийин жарым саат 40 мүнөттөн кийин экинчиси башталды. Андан кийин 1 саат, 1,5 сааттан кийин үчүнчүсү башталды. Бул катуу толкундар. Бирок термелген жердин токтогонго чейинки саны 35-38 жолу деп жазылыптыр. Интернетте эч кандай тынч болуп калган жок да, термелип тура берди. Кадимкидей бешикти терметкендей жер термелген боюнча тура берди. Бизди сыртка алып чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок, себеби биз эң үстүнкү этаждабыз. Операционный блокто болгон үчүн балдардын иммунитети жок, кандары 0. Бизди даже палатадан чыкканга мүмкүн эмес деп, себеби дегенде абаны дагы тазалап туруп анан киргизип берет да. Ошентип эртеси күнү саат 1:30 болгон жер титирөө биринчисинен да каттык болгон үчүн уже жаракалар болду. Эч кандай бир отурганга мүмкүнчүлүк калган жок да. Ошол мезгилде биз баланы кучагыбызга алган боюнча сыртка качып чыктык. Эң үстүнкү этаждан астыга жеткенге чейин мындай сүрөттөп бериш кыйын да. Баары ыйлап атат, баскандар басып, баса албагандарды көтөрүп эптеп ошо түштүк. Мен эстей албайм кантип түшкөнүмдү. Ошо кечиндеси бизди кайрадан обычный онкологияга көчүрүп барышты. Ал жерде калдык, 3 күн калдык ал жерде. Бирок балдар кыйналды. Бир балабыз ошол жактан инфекция жугуп калды окшойт. 5 мүнөт мурда каза болуп кетти. Больницанын ичинде дагы өтө мындай сүрөттөп айтып бере ала турган деңгээлге күчүм жетпейт. Өтө ушунчалык ызы чуу, тополоң, аянычтуу учурлар бар. Эл толо. Бул чоң больницанын бүт бардыгы жаракат алгандарга толгон. Эң көп азыркы жабыркаган Хатайда. Биз менен онкологияда чогуу жаткан эжелер, аман калгандары бар, каза болгондор бар арасында. Ошо аман калгандар менен байланышканыбызда аябай абалы оор, муктаждыктары чоң болгон дегендер бар. Кыргыздардын посольство чыккан жардам группасы бар. Мен ошолорго кайрылдым. Себеби алар Кыргызстанды мурдатан билип, кыргыздар деп жакшы көрүп сүйлөп жүрөт. Үмүт кылды кыргыздарданчы. Бүгүн буюрса 2 машина жолго чыкты ошо Хатайга.
эгерде мени уккан угармандардан дагы жардам бергени кааласа, ошо Катайдагы кыргыздарга жиберсе болот. Катайда өтө жабыркаган, узак машина жетпеген айылдар бар. Дарыга, тамак аштан башка дарыларга дагы муктаждык бар. Биз менен онкологияда жаткандардын ошо көпчүлүгү дары менен жашайт да. Дарылардан жардам берсек болот. Баткенде токойчу үчүн үй курулуп берилди. Баткен токой чарбасында токойчу үчүн үй курулуп пайдаланууга берилди. Айыл чарба министрлигинен билдиргенге караганда, аянты 61 чарчы метр болгон үй Сары Таш токойчулугунун Алмалы участогунда орун алган. Маалыматка таянсак, токойду коргоонун эффективдүүлүгүн жана токой чарба кызматкерлеринин эмгек, жашоо шарттарын жакшыртуу максатында курулган. Үйдө ыңгайлуу жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Маалыматка ылайык, Баткен токой чарбасынын аймагына 10 миллион сомдон ашык каражатка 3 үй курулуп берилген. Баткен шаарында айыл чарба министри менен ишкерлердин бейформал жолугушуусу өттү. Облустун агрардык тармактагы мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү талкууланган аянтча тууралуу алдыдагы сюжеттен көрө аласыздар. Элдердин баары билген, гаамы боюнча да, сапаты боюнча да элдер тааныган Баткен өрүгү да. Туурабы? Мына ушул багытта силерде чоң преимуществолор бар. Бүгүн 10 февралда Баткен шаарында жаш табышкер долбоорунун алкагында айыл чарба министри менен ишкерлердин бейформал жолугушуусу өттү. Баткен областында дагы ушу Баткен мамлекеттик университетинин негизинде ушул агроцентр ачылган. 2022 жылдан бери ишин алып келатат. Ушул жакта бул жака келип агроишкерлер өзүнүн стартап идеяларына колдоо таап алат. Анан иштерин ишке ашыралат. Анын негизинде финансирование да болгон болчу. Ал финансированияда алар кадамжай соки, кадамжайдын соктору, алма сок ошол утуп алышкан. Азыркы учурда ишке ашырып өзүнүн продукциясын уже бизге көргөзүп атат. Анан ошол эле проекттин негизинде биз министр, айыл чарба министрлиги менен ошо жаш ишкерлердин ортосунда диалог түзөлү дегенбиз да. Эрнис Айдарали уулу жолугушууга өзү ойлоп тапкан бир канча жабдыктарды алып келген. Ал айыл чарба продукцияларын жыйноочу, сууну тазалоочу жана абадан суу чыгаруучу жабдыктарды жасаган. Ичине 3 алмага чейин баткыза алат. Алмага эч кандай зыян тийгизбейт. Бул жагына узун таякча уланат. Ар кандай узундукта узартып алсак болот. Иш-чаранын катышуучулары сугат-суу, жайыт, жергиликтүү айыл чарба продукцияларды экспорттоо маселесинде жаралган суроолорго жооп алышты. Алардын бири Айбек Элчибеков. Ал бул аянтча пайдалуу маалыматтарга бай болгонун айтат. Бизде Баткенде акыркы мезгилдерде ошол сугат-суунун тартыштыгы байкалууда. Ал тартыштык өз учурунда ар түрдүү конфликттерге алып барып атат да. Бул эми баягы биздин Баткен элинин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык менен алектенет. Маселе ошол сууну үнөмдүү иштетүүдө болуп атат. Эгерде ошол үнөмдүү технологияларды иштетүүнү мындай жайылта турган болсок, азыркы алып аткан түшүмдөрүбүз, мисалы, бир кыйла көп алганга мүмкүнчүлүк берилип калат. Мисалы, ошол эле тамчатуу сугаруу системасы өзүнү ошо колдонгондо 60%га чейин ошо түшүмдүүлүктү жогорулатып атат да. Уюштуруучулардын айтымында мындай аянтчалар өлкөнүн бардык облустарында уюштурулууда. Нурпей Илашур кызы, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.